сырдуу, кызыктуу, ыйык, ысык шаар. Аны Орто Азия мусулмандары үчүн кичи Мекке деп коюшат. Илгери өткөн доорлордо түрк элдеринин саясий борбору жана улуу жибек жолундагы ири соода түйүнү болгон байыркы шаар. Жалпы салам, бул Travel and Comfort Мади Фазыл менен. Бүгүн биз Түркистандабыз. Тарыхы 2000 жылдай мезгилди камтыган Түркистан Казак хандыгынын борбору болгон. Мында качандыр бир кезде түрк дүйнөсүнүн рухий лидери Кожо Ахмет Ясави жашаган. Шаар көп кылымдар бою тарыхый жибек жолунун рухий, саясий жана коммерциялык жашоосунун күрөө тамыры болгон. Бүгүн Түркистан Казакстандагы зыяратчылыктын жана туризмдин ири борбору. Бирок мында рухий азыктануудан тышкары эң сонун маданий таасир алууга болот. Андыктан биз Борбордук Азиядагы ири туристтик комплекс болгон Караван-сарайга багыт алабыз. Мында аты уйкаш мейманкана жайгашкан. Биз ошол жерге барып токтойбуз. Ички жасалгасы өзгөчө 5 жылдыздуу мейманкана Караван-сарай Түркистан комплексинин курамына кирет. Саякатчылар үчүн атайын долбоорлонгон 37 номер чыныгы ачылыш болуп калат. Анын ичинде королдук жана президенттик люкс номерлер да бар. Мында 2 деңгээлдүү апартаменттер дагы бар. Өзүңөрдүн коноктор жөнүндө айтып бересизби? Туристтер кайсы жактан көп келет? Негизден бул жака туристтер Казакстандан, биздин өлкөнүн ар кыл шаарларынан келет. Бул чынында жакшы көрүнүш. Анткени улам көптөгөн казакстандыктар Түркистанды таптакыр башка жагынан таанып жатышат. Биз ички рыноктон тышкары чет өлкөлөр менен дагы иштешебиз. Бизге Түркия, Өзбекстан, Европа, Кытай, Индия өлкөлөрүнөн коноктор келет. Буга өлкө деңгээлиндеги маркетингдик стратегия ар кандай өлкөлөрдөн аба каттамдардын санын көбөйтүү дагы өбөлгө түзөт. Ошентип биз дүйнө жүзү боюнча максаттуу аудиториябызды пландуу кеңейтип жатабыз. Бизге өзүңөрдүн конок үйдүн артыкчылыгын айтып берсеңиз, эмне өзгөчөлүгү бар? Караван-сарайдын керемет Түркистан шаарында жайгашканы эле эң башка өзгөчөлүк. Анан дагы бул ыйык шаардын сейрек өзгөчөлүгүн да белгилей кетүүгө болот. Сиздер билгендей, бул Казакстандын тарыхындагы эң байыркы шаарлардын бири. Ошол эле учурда өлкөнүн эң жаш шаарларынын бири болуп саналат. Түшүндүрүп берейин. Түркистандын тарыхы 2200 жылды камтыйт. Бирок облустук борбордун макамындагы жаңы Түркистанга болгону 5 жыл толду. Бул мейманкана чыгармачыл дымак менен каада салт айкалышкан жай. Андыктан номерлер тарых менен заманбап доордун байланышын сактагыдай долбоорлонгон. Тандалган түстөр шаардын талаа чөйрөсүн кошумча 6 түс менен чагылдырат. Ар бир номердин өзүнүн балкону бар. Экинчи кабатта эмне бар болду экен? Келгиле карап көрөлү. Мындан дизайн кандай интеграция болгонуна көңүл бургула. Минималисттик, жөнөкөй, ошол эле учурда жакынкы чыгыштын байгерчилиги сезилет. Чындап эле керемет. Ошентип эң сонун керебетти байкадык. Узак сапардан кийин эң керек нерсе. Экинчи кабаттагы номерди карап көрөлү. Бул жагы укмуш экен. Бирок тилекке каршы азырынча балдарым жок. Бирок чоң үй бүлө үчүн бул эң ылайыктуу вариант болот. Бөлмөлөрдүн ички жасалгасын негизинен жалаң саргыч, боз жана күрөң түстөр түзөт. Аларды автордук аксессуарлар толуктайт. Эң сонун дизайнердик кресло, оригинал дубал панносу жана ачык түстүү килем жалпы көрүнүшкө эң сонун жарашкан бөлүкчүлөр болуп саналат. Ичинен эң заманбап бөлмө, бирок балконго чыксаң өзүңдү араб жомогундагы Аладдиндей сезесиң. Көркөм европалык стилди жана чыгыш экзотикасын эң мыкты айкалыштыруу. Айта кетсек, номерден чыкпай эле балкондо туруп фонтандар жашоосуна күбө боло аласың. Терезеден көрүнүп турган керемет көрүнүш менен бирге конок үйдүн ресторандык чөйрөсү дагы мактаналат. Мындан сиздер эл аралык ашкананын көп түрдүү даамын табасыз. Менюдагы даамдардын көп түрүнөн башың адашат. Италия, Мексика, жер ортолук деңиз ашканасы. Мен туура тамактануу адатымды унутат окшойм.
Бирок сарсана болбоңуз. Мында вегандар, вегетариандарга жана диетада жүргөндөргө көңүлүнө, жашоо мүнөзүнө жараша да тамактап алат. Ошондой пайдалуу, чүйгүн даамды бизге жасап берүүгө башка ашпозчу макул болду. Кандай даамдуу? Балык, жумуртка, нан жана бир аз жашылча татымалы сыяктуу жөнөкөй азыктардан жасалса дагы сонун болду. Тала калкы этти жакшы көрөрүм баары жакшы билет. Андыктан бургер канчалык даамдуу болбосун, чыныгы көчмөн катары эч качан эттен баш тартпайм. Анан дагы өзүмдү ашпозчу катары сынап көрүү мүмкүнчүлүгүн да колдон чыгарбайм. Өзүмдү азиялык Гордон Рамзи катары сезип жатам. Жакшы. Бирок биз дегустацияга даярбыз. Oh my god, look at this. So juicy, the flavor. Ооз тийип көрүүнү чыдамсыздык менен күтүп турам. Let's try. The flavor looks so nice. О кудай, мына бул чыктуу жана коорулган стейкти карап көргүлөчү. Just a little bit. Жыты эле кандай сонун. Amazing. Бул эттин көрүнүшү эле эмес, даамы дагы укмуш болсо керек. Азыр мени толкунданып жаткан даам сезүү табитимди сиздерге толук жеткире албай турам. Ал үчүн сиздер өзүңүздөр байкап көрүшүңүздөр керек. Бул мейманкана ойдогудай эс алып, күч-кубатыңды калыбына келтирүү үчүн эң сонун жайы. Анын спа борборуна барган коноктор иштен чарчаганын унутуп, күч-кубатын толуктай алат. Спорт сүйүүчүлөрдү заманбап үлгүдө жабдылган машыгуу залы жана бассейн кубантат. Мейманканадагы эс алуу жана даамдуу түштөнүүдөн кийин көп күттүргөн кызыктуу сапарга кезек келди. Андыктан биз Түркистан шаарынын ажайып жайларын изилдөөгө жөнөдүк. Эски имараттар жана эстеликтер менен таанышып, Түркистандын көчөлөрүндө жөө сейилдөө эң сонун эс алуу. Бирок шамал менен жарышуу андан кызыктуу. Мына раритет автоунаа да келип калды. Ыйык Түркистан бүгүн кайра жаралуу доорун башынан кечирүүдө. Азыркы заманбап шаардын макамынын өзгөрүшү анын тарыхындагы эң урунттуу учур болуп калды. Түркистан облус борборуна айланды. Ал эми түрк дүйнөсүнүн рухий борбору ошентип акыры өнүгүүнүн жаңы деңгээлине чыкты. Мында жыл сайын курулуштун көлөмү өсүп жатат. Саат-салдык, маданий жана спорттук инфратүзүмдүн жаңы объектилери түзүлүүдө. Мындан тышкары жаңы Places of Interest пайда болуп жатат. Түркистан кайрадан жаңы көрүнүштөгү рухий борбор катары бүткүл түрк дүйнөсүнөн туристтерди тарткан борборго айланууда. Атүгүл ушул байыркы дуалдарга кол тийгизип көрүп, абдан күчтүү энергетиканы сезүүгө болот. Бул таң калыштуу эмес. Мына ушул Ходжа Ахмет Ясауинин күмбөзүнө жакын казак элинин жүздөгөн белгилүү тарыхый инсандары, хандар, бийлер, баатырлар коюлган. Бул жөн гана байыркы архитектура эстелиги эмес, ал ыйык жай Борбор Азия мусулмандарынын зыярат борбору. Эл ичинде Ходжа Ахмет Ясауинин күмбөзүнө 3 жолу зыярат кылуу Меккеге ажыга барганга тете болот деп эсептешет. Ал Хазирет Султан деп атаган суфизм поэзиясынын негиздөөчүсү, Борбор Азиядагы түрктөр арасында ислам динин таратууда абдан маанилүү кызмат аткарган. Анткени сопу көзү тирүү кезде анын насаатын угуш үчүн ар тараптан адамдар көп келген. Ал өзүнүн окуусунда адамдарды боорукер болууга жана өзүмчүлдүккө алданбоого чакырган. Ахмет Ясауи өз окуусунун маанисин Дивани Хикмат поэтикалык жыйнакка жазып калтырган. Ал элде абдан кеңири колдонулган. Ясауи 1167 жылы каза болгондон кийин ага арналып курулган чакан күмбөзгө зор сый-урмат менен коюлган жана ал жер дароо зыярат кылуу жайына айланган. Башында Ясауинин күмбөзү мынчалык чоң болгон эмес. Анын курулушу 1385 жылы айтылуу эмир аскер башчы Аксак Темирдин буйругу менен башталган. Ал Алтын Ордонун ханы Токтомушка каршы жеңиштүү казаттан кийин ыйык жайга зыярат кылууну чечкен. Ходжа Ахмет Ясауинин күмбөзүнүн начар абалын көргөн эмир зор курулушту куруу жөнүндө жарлык чыгарган.
Күмбөздүн дубалдарынан жыгач устундар эмнеге чыгып турат деп көп ойлонсо керек. Анткени күмбөз аягына чейин курулган эмес. 1405-жылы аксак темир каза болгон жана калган иштер аягына чыкпай калган. Дубалдарда курулушчулар үчүн таяныч устундары жана көзөнөктөр ошол бойдон калган. Кожо Ахмет Ясави 63 жашка чыкканда жашоо жыргалынан баш тартат жана жер алдындагы бөлмөгө түшөт. Философ, ойчул жана акын акыркы 10 жылдыктарды сыйынуу жана обочодо жашоо менен өткөрөт. Ыйык дербиш 100 жылдан ашык жашаган деген көз караш бар. Түркистанда жер алдындагы мечит Хилветти Сопунун күмбөзүнөн кем эмес сыйлашат. Мында сыйынуу үчүн чоң бөлмө, диний ырым-жырымдар жана зыяратчылар үчүн залдар бар. Ошондой эле 4 метр тереңдиктеги кичинекей бөлмө жайгашкан. Хилветке зыярат кылуу эч качан дербиштик жашоо мүнөзүн баштоонун билдирген эмес. Ал инсандын өзүн түшүнүүсү жана Кудай үчүн обочолонуу катары эсептелинген. Байыртан эле бүгүнкү күнгө чейин бул жака зыяратчылар келет. Алар үчүн жаратканга сыйынуу жана атын эстеп туруу жашоонун мааниси. Жер алдындагы Хилвет мечити Түркистан жерине үзгүлтүксүз келип турган зыяратчылардын маданий диний түшүнүгүндө абдан зор мааниге ээ болуп саналат. Türkistan'dan kандай taasir aldınız? Türkistan, biz Türkiye'den, İstanbul'dan geldik. Biz İstanbul'dan geldik. Göptön beri gelүүnü eңсеп жүргөнбүz. Казакстан биздин бабалардын дагы жери. Түрктөрдүн тарыхый мекени. Ушул ыйык шаарга сапарды көптөн бери пландап жүрдүк жана эми келип отурабыз. Азыр чет өлкөлүктөрдө Орто Азияга, анын ичинде Казакстанга кызыгуусу абдан өскөнүн байкап жатам. İnsanlar buralara gelmek, ziyaret etmek istiyorlar. Çok teşekkür ederiz. Чоң рахмат. Дагы кайсы жерлерге баргыңыз келет? Türkistan'da mı? Ахмет Ясави күмбөзүнө барып жетиштик. Мындан кийин Ахмет Ясавинин устаты жана рухий насаатчысы Арыстан бабага барууну ойлоп жатабыз. Ооба, бул жактагы бардык ажайып жайларга баргыбыз келет. Чак түш болду. Биз болсо төөлөрү бар Гербен тарапка багыт алдык. Азыр бизди кызыктуу окуялар күтөт. Биз чөл кемеси аталган төөлөргө минип көрүү мүмкүнчүлүгүн да колдондук. Анткени төөлөр жибек жолунун гана эмес, Түркистандын дагы символ болуп саналат. Бул өзгөчө экзотика жана сөз менен айтып жеткиргис жайлуулук. Кыскасы баарына сунуштайм. Could you tell us, please? Түркистандагы туризмдин өнүгүү ыргагын айтып бере аласызбы? I work here more than 11 years. Мен мында 11 жылдан бери жашайм. Ишимди музейде иштеп баштагам. Ошондуктан аймакты жакшы билем. Акыркы 3 жылда туризм жаатында иштейм. Түркистанга казакстандыктар менен чет элдик коноктордун абдан кызыгуусу өскөнүн айта алам. But now this population is growing. They comes from some countries in the Europe, Switzerland. Көпчүлүк туристтер түрк тилдүү өлкөлөрдөн келет. Европадан келген саякатчылар бар. Бизде Швейцария, Германия, АКШ, Түштүк Корея, Жапониядан келген коноктор көп. Акыркы мезгилде кытайлар жана индустар кызыга баштаганын байкадык. Day by day, this population of the visitors growing. Ачык асман алдындагы археологиялык парк кайра түзүлгөн объектилердин бири. Ал Италиядагы Помпей жана Түркиядагы Топкапы сыяктуу дүйнөгө белгилүү тарых жана археология эстеликтеринен эч кем калышпайт. Мындан 2000 жыл илгери так ушул жерде Гүлтөбө шаар чалдыбарынан Улуу Талаанын эң белгилүү шаары Түркистандын тарыхы башталган. Гүлтөбө топоними азыркыга чейин бирдей мааниде чечмеленбейт. Азыркы учурда эки мааниси белгилүү. Алардын бири боюнча Гүлтөбө гүл дөбөсү деген маанини түшүндүрөт. Экинчи сөздүн мааниси абдан терең. Гүлтөбө байыркы түрк тилинде ыйык дөбө же ыйык чоку дегенди билдирет. Гүлтөбө шаары жөнүндө биринчи жазма маалыматтар 9-10 кылымдардагы араб-перс булактарында кездешет. Араб саякатчысы Аль-Истахри ал жөнүндө Шавгар деп аталган шаар катары эскерет. 12 кылымда Шавгар начарлап, Ясы облус борбору болуп калат. Ясы биринчи жолу 13 кылымда
ал Батый жана Монке моңгол хандарынын ордосуна саякатка барган армян падышасы Гетумдун күндөлүгүндө эскерилет. Шаардын азыркы Түркистан аталышы 16-кылымдан тартып колдонула баштаган. Шаардын дагы бир ажайып жайы Улуу дала эли борбору. Мындан сиздер бир нече кызыктуу фактыларды, мисалы атчан жүрүү жана жылкы багуу бүткүл дүйнөгө Улуу Таладан таралганы жөнүндө биле аласыздар. Көчмөн атчан маданияттан тышкары бул жерден металлургия тарыхы, көчмөндөрдүн каада салты жана феномени менен таанышууга болот. Тактап айтканда, дүйнөлүк тарыхтын жүрүшүнө таасир эткен Улуу Тала брендтери борбордо түрк элинин тарыхына өзгөчө басым жасалат. Анткени Түркистан кокустан түрк дүйнөсүнүн бешиги болуп калган эмес. Бул эмне экенин айтып бере аласызбы? Алдыңыздарда Култегиндин эстелиги турат. Култегин экинчи түрк каганатынын саясий жана аскер ишмери. Ал айтылуу жоокер жана түрктөргө Борбордук Азиядагы үстөмдүктү камсыз кылган жортуулдардын катышуучусу. Бул эстелик Монголияда Орхон суусу куйган жерден табылган. Анын мындай бетинен рун жазуусун, ал эми арт жагынан кытайча жазууну көрүүгө болот. Бул эстелик 732-жылы баш оонанын 1-күнү орнотулган. Казакстандын аймагында бул стеланын 3 реконструкциясы бар. Алардын бири алдыңыздарда турат. Таштагы жазуунун мазмунунда түрктөрдүн эрдиги мамлекетти негиздөөчүлөрдүн дүйнөнүн 4 тарабынан кантип жеңип алганын баяндайт. Бул түрк элин ынтымакка, тышкы душманга каршы бирге күрөшүүгө, байыркы бабалардын каада салттарын сактоого чакырык. Түрктөрдүн согуштук аракеттериндеги айтылуу жеңиштери металлургиядагы жетишкендиктер жана мыкты чабандестик сапат менен жетишилген. Бул таң калыштуу эмес. Анткени байыркы түрктөр Казакстан аймагында жашаган уруулар атчан жүрүү өнөрүндө чоң ийгиликтерге жетишкен. Айрым окумуштуулардын пикири боюнча, жылкыны биринчи жолу биздин талааларда колго үйрөтүшкөн. Биринчи жолу жылкы Казакстандын аймагында мындан 6000 жыл мурда колго үйрөтүлгөн. Археолог окумуштуулар казуулардын жыйынтыгында байыркы уруулардын күндөлүк жашоосунда жылкы үй жандыгы катары багылган жөнүндө күбөлөндүргөн фрагменттер табылгандан кийин ушундай ойго келишкен. Жылкыны колго үйрөткөн көчмөн аңчылар отурукташкан жашоого деле өтмөк. Бирок ошол эле учурда жылкыны колго үйрөтүү биринчи транспорттук революцияны билдирген. Чынында бул биринчи глобализация болгон. Адамдар мурда ойго келбеген ылдамдыкта жер которуп, мурда жете албаган жерлерге жүктөрдү жеткирип, соода өнүгөт жана эски дүйнөнүн булуң бурчунда түзүлгөн технологияларды алмашып, жаңыча согуша башташат. Көчмөн уруулар көркөмдүк менен кооздукту жогору баалаганы таң калыштуу эмес. Мына бул керемет ат жабдыктарын карап көрүңүздөр. Эгерде ат жабдыктар эле ушундай кооздолсо, анда биздин бабалардын кийимдери байлыкты, сулуулукту, барчылыкты укмуш чагылдырса керек. Кийинки бөлмөгө киребиз жана бизди алтын адам күтүп турат. Эсиңиздерде болсо, мурдагы серияларда ысык көрүстөнүнөн биринчи алтын адамды кантип табышканы жөнүндө айтып бергенбиз. Мындай таң калыштуу археологиялык табылгалардын өлкөнүн ар башка аймактарынан бир нечеси табылганын дагы айтканбыз. Ал кийимдерде алтын жана көркөм жасалга көп болгондуктан алтын киши деп аталган. Эгерде так айтсак, Казакстан аймагынан жалпы 8 алтын киши табышкан. Алар Сармат жана Сак доорлоруна таандык. Бул залда кызыктуу экспонат жоокер аял же тала амазонкасы бар. Бул зал байыркы түрк дүйнөсүнө ардалган. Мында Казакстан аймагын жердеген уруулардын жоокер кийимин жана тууларын көрүүгө болот. Ошондой эле түрк жоокеринин сооту коюлган. Маңдай жагында ак сөөк түрктөрдүн кийимдери турат. Келүүчүлөр Огуз селжуктардын тууларынын, Култегин эстелигинин, кыпчактардын желегинин реконструкциясы менен тааныша алышат. Ал эми алды жагында Алтын Ордо жоокеринин жана алардын уруу желегинин кайра түзүлгөн элеси коюлган. Байыркы жоокерлердин кийимдери да таң калтырат. Жоокер кийими үчүн питондун жана скаттын териси, топоздун жүнү пайдаланылганы дагы абдан таң калыштуу көрүнүш.
Биз азыр казак тарыхындагы бардык улуу хандар коюлган залда турабыз. Мында казак хандыгын негиздөөчүлөрү дагы бар. Азыр Казакстандын тарыхындагы биринчи хандардын бири Абылай хандын үнүн угабыз. My country is proud as Altai, exalted as Alatau, wide as Saryarka. Албетте, чынында бул үн улуу башкаруучуга таандык эмес, бирок урпактарга карата хандын кайрылуусунун мааниси дагы кийин түзүлгөн десек болот. Бул казак ханынын чыныгы тактысынын реконструкция болгон көчүрмөсү, таза алтындан жасалган абдан ыңгайлуу хан тактысы башкаруучунун күч кубатын көрсөтүп турат. The next hall is dedicated to the Great Silk Road. Кийинки зал улуу жибек жолуна арналган. Белгилүү болгондой, улуу жибек жолу батыш менен чыгыштын көпүрөсү болгон. Бул диорамада гербендер өткөн шаарлар берген. Алар Талгар, Тарас, Отурар жана Ясы, Сауран, Сыганак жана Сарайшык. Сауран, Сыганак and Сарайшык. Мында кайсы бир жерде Түркистан көрсөтүлгөнбү? Turkestan in ancient time. Ал кезде Түркистан шаары Ясы шаары катары белгилүү болгон. Бул жактан Кожо Ахмет Ясавинин күмбөзүн көрүүгө болот. Кожо Ахмет Ясави. Бул борборду кыдырып жүрүп, тарыхка кыскача экскурсия жасадык. Көп кылым илгери болгон кээ бир окуяларга башка көз караш менен кароого мүмкүн болду. Өзүбүз да заманбап Түркистандын жылнаамасына жазуу калтыра алдык. Кыскасы, ар бир келүүчү өз каалоо тилегин атайын LED экрандын жардамы менен жазып калтыра алат. Таасирлерге жана жаңы билимдерге бай маданий программа Түркистандын ажайып жайларынын бири-бирине жакын жайгашкандыгы менен мүмкүн болду. Бул шаардын борбору гана. Бүгүнкү күнү Казакстандын рухий борборунун чет жакасы дагы тегиз өнүгүп бара жатат. 2020 жылдан баштап 2020 жылы жергиликтүү жайлоо мейманканалар жана эл аралык отелдер тармагы ишке киргенден кийин чыныгы туристтик толкун болуп өткөн. Салыштыруу үчүн айтсак, 2018 жылы Түркистанда болгону 22 мейманкана бар болсо, 5 жыл ичинде алардын саны 59 болду. Туристтердин саны жыл сайын өсүп жатат. Биздин эсеп боюнча бул сан дээрлик 470 миңге жетти. Бул дагы чоң жетишкендик. Түркистан бул ири туризм жана тарыхый борборлордун бири. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар объектилер тизмесине киргизилген Кожо Ахмет Ясави күмбөзү бүткүл дүйнө жүзүнөн саякатчыларды тарткан борбор болуп калды. Мындык жагынан басым туристтик аймак болуп табылат. Мен азыр колго жасалган гондолдо турам. Андыктан бизге Венеция каналдары менен бара жаткандай сезилет. Бирок биз Казакстандык Венециядабыз. Түркистан бүткүл дүйнөдөн туристтерди Италия шаарынан кем эмес таң калтыра алат. Ар бири өзүнө жаккан бир нерсе таба алат. Эми биз Түркистандын кайра жаралышынын эң көрүнүктүү жери караван-сарайды эң аягына калтырдык. Бул биздин замандаштар күбө боло ала турган чыныгы чыгыш жомогу. Туристтик комплекс белгилүүлүгү жагынан аймактын башка ажайып жайы болгон Кожо Ахмет Ясавинин күмбөзүнөн кем калбайт. Ал Азирет Султан тарыхый маданий корук музейге жана чыныгы Кербен сарайдын казууларына абдан жакын жайгашкан. Бул демек туристтер дайыма нукура байыркы тарыхка дагы күбө боло алат дегенди билдирет. A little touch of breeze air. Жанды сергиткен сыдырым желди сезип жатам. Аянты 20,5 гектар жерди түзгөн комплекстин аймагында көңүлдүү аттракциондору, ресторандары жана өзгөчө шоу программалары бар соода жана көңүл ачуу борбору иштейт. Жасалма көл аптаптуу түштүк шаарынын чыныгы керемети чөлдөгү нукура көк чайык болуп калды. Өлкөнүн бардык ажайып жайлары жөнүндө айтып берүүчү учуучу театр казак эпосундагы сыйкырдуу кушка арналган. Эгерде сизде бүткүл Казакстанды кыдырып чууга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда ушул шоуго кош келиңиз. Архитекторлор театрды ичинде алтын жумурткасы бар самурук куштун зор уясы түрүндө кандай чеберчилик менен түзүлгөнүн карап көрүңүз.
Так ушул өзгөчө жайда жаңы технологиялардын жардамы менен кызыктуу саякатка чыгууга болот. Коноктор 8D форматында жомоктогу өлкөгө барат жана казак элинин тарыхы менен тааныша алышат. Шоунун өзүн тартып алууга тыюу салынат. Бул шоуго атайын келип, өз көзүң менен көрүү үчүн олуттуу себеп деген ойдомун. Түркистан бул бүткүл дүйнө жүзүндөгү туристтер үчүн сөзсүз келип көрө турган жай экенин биз кокустан жолуктурган түркиялык саякатчы белгилеп өттү. Түрк элиндеги эң баа жеткис сапат бул меймандостук. Биз дайыма кубануу жана жылмаюу менен көчөдөн бардык адамды тосуп алууга даярбыз. Бул түрк элинин эң мыкты артыкчылыгы. Биз бир элбиз. Дүйнөнүн бардык жеринде өзбек, казак, татар жана башкалар түркпүз. Ал эми түрктөр дүйнөнүн бардык жеринде бар. Мен өзүм түрк экениме абдан сыймыктанам. Мен Казакстанга келгенде боордош казак элин көргөндө менде сыймыктануу жана ыраазычылык сезими пайда болду. Түркистанга биринчи жолу келдим. Албетте Кожо Ахмет Ясауинин күмбөзүн көрүп суктандым. Ушул улуу философ жашаган ошол доорлорго барып окугум келди. Ал эми күмбөздү көргөндө ошол мезгилдин дем күчүн сезесиң. Мени шаардын тазалыгы, тартиби жана ажайып жайлары суктандырды. Баары абдан жакты. Биз абдан чарчаган жана жан дүйнөбүз байыган жана ыраазы болгон абалда эң ыңгайлуу караван-сарайга кайтып келдик. Биздин кечебиз эң сонун кайыктар жүрүшү шоусу менен аяктады. Биз аны өзүбүздүн кооз жана көркөм мейманкананын балконунан көрүп турдук. Түркистан биздин заманга чейинки биринчи кылымда башталган жана бүгүнкү күнгө чейин бир дагы күнгө токтобогон жандуу тарых. Өзгөчө шаар бүгүн түрктөрдүн гана эмес, бүткүл дүйнөнүн маданий жана рухий мурастарынын объектиси. Чыгыш жомогуна кош келиңиз. Welcome to Turkestan.